Бүгін 24 январда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйында Коопсуздук кеңешинин 2018-2019 жылдары өткөрүлгөн жыйындарында кабыл алынган чечимдеринин ишке ашырылышынын жүрүшү, ошондой эле өлкөнүн стратегиялык объектилеринин тизмегине сунуштар каралды. Мамлекет башчы өз сөзүндө Коопсуздук кеңешинин мурдагы жыйындарында каралган артыкчылыктуу мааниси бар олуттуу маселелерге токтолду. Ошондой эле ал Коопсуздук кеңешинин чечимдери тиешелүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгын айтып, бул укук коргоо жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин өздөрүнүн министрлик, ведомстволорунун ичиндеги коррупцияга каршы күрөшкө көңүл кош мамилесинин жыйынтыгы экендигин белгилеп кетти. Кайсы жетекчи жоопкерчилиги менен мамиле кылса, ал мамлекет органда жакшы жылыштар бар. Айрым мамлекеттик органдарда иштин жүрүшү канааттандырарлык эмес. Мөөнөтү 6-7 ай мурда өтүп кеткен айрым иш-чаралар аткарылбай калууда. Мисалга саламат сактоо, билим берүү жана илим министрлигинде иш ойдогудай жүрбөй жатат. Санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашырууга жооптуу мамлекеттик органдардан ыкчамдыкты талап кылам. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да Коопсуздук кеңешинин жыйынында буга чейин болгон жыйындарда кабыл алынган чечимдер өкмөт мүчөлөрүнүн шалаакылыгынан улам толук аткарылбай калды деп эсептейт. Ал аталган жыйында сүйлөп жатып мамлекеттик кызматкерлерде аткаруучулук тартип жок экенин айтты. Ошондой эле премьер-министр жыйында өкмөт санариптештирүү боюнча Коопсуздук кеңештин чечимдеринин 85% аткарылганын, ал эми тоо-кен тармагы боюнча 50% ашыгы аткарылганын билдирди. Тоо-кен маселеси боюнча дагы көп сөз айтылды. Жетишсиз маселелерибиз абдан көп. Себеби дегенде 27 жылдан бери келе аткан проблемалардын баарын мына азыр чечип атабыз. Мыйзамдардын баары мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын ойлобогон рычагтар, же болбосо бир мыйзамда каралбаган нерселер бар. Мына азыр бизде кээде лицензияны кайра алалык десек, ошону сот аркылуу гана алуу механизми калган. Мамлекеттин, элдин байлыгын бирөөлөр 300 сомго алып, кайра иштетпей, көрүнгөн жерде жүргөн нерсени алабыз десек, ошону сот менен ала турган болуп калган. Мына ушул механизмдерди дагы урматтуу депутаттар колдоо берсеңиздер, биз өз механизмдин баарын даярдап атабыз. Кайсы убакытка чейин колдонулбаса, лицензиялар кайра алыныш керек. Аны сот аркылуу эмес, ошол мамлекеттик укуктуу орган өзү чечими менен комиссия аркылуу алып кое турган механизмди кириш керек деп ойлоймун. Анан тоо-кен тармагында бизде тоо-кен тармагындагы айкындуулуктун инициативасы деген эл аралык өзүнчө бир рейтинг бар. Ошого биз кирбей калыптырбыз. Себеби дегенде алар өзлөрүнүн изилдөөсүн жибергенде Кыргызстан тоо-кен боюнча абдан коррупциялык мамлекет деп берген. Ошон үчүн ал жердеги ошол эл аралык уюмдун өзүнүн инициативасына чыгарып салышкан. Биз ойлойбуз 20-жылы ушул инициативага кайра кирип, Кыргызстан тоо-кен тармагындагы ачык элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон, экинчи жагынан бизнестин өзүнүн укугун коргогон мамлекет катары кирели деген өзүбүздүн максатыбызды коюп атабыз. Үчүнчүсү энергетика тармагында болуп атат. Энергетика тармагында абдан көп түшүнүксүз механизмдер. Абдан көп ачык эмес, ачыктуулугу жок, күмөн болгон механизмдер абдан көп. Мына ушуну дагы ушул 20-жылы өзүбүздүн бир приоритет катары кабыл алып, ошону дагы ишке ашыралы деп жатабыз. Себеби дегенде билесиздер, энергетика тармагында 103 миллиард сомдук кредит катары алынган каражаттар бар. Буларды кайра калыбына алып келиш үчүн биз бюджетибизге кошумча акчаларды табышыбыз керек. Анын механизмин дагы ушу энергетика тармагынан издешибиз керек деген ойдобуз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу жыйынын катышуучулары, дагы бир эң көйгөйлүү маселе мынакей 22-синде карадык, аткаруучулук тартип. Мамлекеттик кызматта отурган адамдардын, министрлерден, өкмөт мүчөлөрүнөн баштап, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин аткаруучулук тартиптери. Жанагы болбой, жазалбай аткан иштердин көбү, урматтуу Сооронбай Шарипович, бул биздин өзүбүздүн шалаакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болуп атат. Мына биз азыр 22-синде жыйын өттүк бул боюнча. 49 адамга чара колдонуп атабыз. Анын ичинде да биз дагы жарыялай турган болуп атабыз. Кийинки өтүүбүз областтын жетекчилери, акимдер, шаардын жетекчилери жана айыл өкмөттөргө чейин жетели деп атабыз. Аткаруучулук тартип жок. Коопсуздук кеңеш өзүңүз баш болуп кабыл алган
чечимдерди шалакылык менен бул дел өтөт, бул мезгил өтөт деген мамиле менен кылып жүргөн биздин мамлекеттик кызматкерлер болуп атат. Муну да биз катуу чараларды көрүп тартипке чакырабыз деп ойлойм. Анан сөзүмдүн аягында, урматтуу Сооронбай Шарипович, биринчиден сизге жогорку кеңешке Дастан Арыспекович баш болуп, мына ар бир өкмөттүн өзүнүн демилгесин, мыйзамдар тарабынан коомго болуп отурган өкмөттүн өзүнүн позициясын колдоп ушундай келатканыңыздарга биз абдан ыраазыбыз. Биз ошон үчүн сиздерге жанагындай айткан сын пикирлер, кошумча сунуштардын баарын эске алып иштөөгө даярбыз. Андан соң өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттик ишмердүүлүгүндөгү эң негизги багыты өлкөнү санариптештирүү экенин билдирди. Жыйында мамлекеттик органдардын баары түндүк электрондук системасы аркылуу маалымат алмашпай жатканы талкууланды. Президент эгер маморгандар санариптештирүүгө багытталган иштерди жактырбаса, өтө катуу чара колдонуларын билдирди. Бир карын майды бир кубалак чиретет дегендей, мына арабыздагы коррупциядан тазалануу иштери кээ бир мекеме уюмдарда болбой атат да жүрбөй атат. Буну массалык мал каражаттары мына тынбай жазып атат. Ошого карабастан ушундай схемалар түзгөн министерство, ведомстволор, мекемелер бар. Булдук бардык тепкичтер да бар. Бардык бийлик бутактарында бар. Жоопкерчилик жок жетекчинин эсебинен биздин бүт күч аракетибиз мына текке кетип атат. Мындай жетекчилер президенттин, өкмөттүн, жалпы эле мамлекеттик бийлик органдарынын эл ишеничин, коомдун ишеничин мына кетирип атат. Мына азыр жаранды коом колдоп жатат, эл колдоп жатат. Коррупцияга күрөш боюнча, токтотуу боюнча абдан жакшы шарт түзүлдү. Бирок сот бийлигинде, аткаруу бийлигинде чечкиндүү кадамдар, чечкиндүү тазалануу процесстери жакшы жүрбөй атат. Айрыкча укук коргоо органдардын жетекчилери мына өздөрүнүн министрлик, ведомство ичинде коррупцияга каршы күрөшүнө кош мамиле кылып атасыңар. Жыйындын соңунда 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Ошондой эле мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш, санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылып, тоо кен тармагындагы жумуштарга канааттандырарлык эмес деген баа берилди.